Жол кайгул кызматкерлери менен Ички иштер министрлигинин штаттан тышкаркы кызматкерлеринин ортосундагы кагылыш 29-нан 30 сентябрга караган түнү саат 1 чамасында болгон. Майы кызматкерлери терезелери караңгыланган Toyota үлгүсүндөгү унааны токтотушкан. Анда алгач аял киши рулда отурганы байкалган. Бирок унаа токтогон соң жолдошу менен орун алмашууга үлгүргөн. Бирок экөө тең документтерин көргөзө алган эмес. Рулда эркек киши отургандыгы аныкталганда, бирок ошол жерге барганда аял киши отуруп калган болот. Анан айтат, эмнеге себептен силер аз бараттыңар эле, алмашыңар дейт. Мен кызуу болуп бараткандыгын. Мейли жакшы болуп туруп, автоунаага анан бул кишинин айдоочу күбөлүгүн берип койгула дейт. Айдоочу күбөлүктөр тиякта калып калыптыр, азыр артыбыздан келет деп телефон чалып, тигилерди чакырат. Ал эми артынан жетегелген унаадан түшкөндөр болсо документтерин көргөзмөк тургай Ички иштер министрлигинин кызматкерлери экенин айтып, майы кызматкерлерин опузалай баштаган. Ортодогу пикир келишпестик чоң чырга айланып, алар милиция кызматкерлерин муунтканга чейин барышкан. Өндеме! Арасынан бирөөсү рулга отуруп 200 метрге чейин айдап барат. Бул учурда ал милиция кызматкерин сүзүп алууга жетишкен. Тартип сакчыларына баш бербеген бейбаштар акыры колго түшүрүлүп, учурда тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Кийинчерээк Ички иштер министрлигинин кызматкеримин деп төш каккылаган жаран тууганынын күбөлүгүн алып жүргөнү белгилүү болгон. Бул күбөлүк ошол жанагы көрсөткөн баланын бир тууганына тиешелүү болду. Ал күбөлүк боюнча дагы өзүнчө материал каралып, бул жерде кызматтык иликтөөлөр жүрүп жатат. Ал кимге тиешелүү болгону, эмне үчүн ал тууганына берген, кайсы себептен, кайсы жерге таштап койгон же жоголгонбу, ошолор боюнча азыр кызматтык иликтөөлөр жүргүзүп атат. Алар боюнча өзүнчө материал. Орган кызматкерлеринин ортосундагы мындай тирешүү соңку мезгилдерде байма-бай кайталанып келет. Коомубузда кимдин укугу көбүрөөк болсо, ошонун сөзү туура деген принцип өкүм сүрүп жатканы жашыруун эмес. Мындай илдетти жоюу үчүн күч түзүмдөрүн реформалоо зарылдыгы айтылып келет. Атүгүл буга чейин реформа жүргүзүү аракети болуп, бирок андан деле майнап чыккан жок. Мындан улам тармакты реформалоо вазифасы күч түзүмдөрүнүн өзүнө эмес, эксперттерге жүктөлсө натыйжа бериши мүмкүн деген көз караштар бар. Последний случай, который произошел. Бул ирет бейбаштыкка барган кызматкерлер колго түшүрүлгөнү жакшы болду. Себеби көпчүлүк учурда мындай жорук жоосундар жазасыз калууда. Реформа жүргүзүүнү укук коргоо органдарынын өзүнө бербеш керек. Себеби коррупцияга белчесинен баткан система эч качан реформага барбайт. Мындан улам жарандык коомдун өкүлдөрүн, эл аралык эксперттерди ишке тартуу зарыл деп эсептейм. Башка бирөөнүн күбөлүгүн алып жүргөн жаран тууганына да зыян келтирди. Эми ИИМ кызматкери өз күбөлүгүн башка адамга өз колу менен бергени аныкталса, ага да оор жаза чектелиши мүмкүн. Мээрим Ташыбекова, Самат Дөөлөтакунов, НТС.